Айыпчы ким? Ал көз алдындагы кооздукту же болбосо жүрөгүндөгү сырын, азабын кагаз бетине түшүрүп, ошол сезимдерин боек аркылуу чагылдырган чебер инсан. Ооба, бул чеберчиликти жан дүйнөнүн тили деп да айтууга болот. Саматбек Сыманов да жаштайынан сүрөтчү болууну самап, Караколдогу көркөм сүрөт окуу жайынан билим алган. 20 жылдан ашык Ош шаарындагы окуу жайларда сүрөт сабагынан мугалим болуп эмгектенген. Учурда буйртмаларды алып, жандуу образдарды, классикалык пейзаждарды жаратып келет. Кичинекей мен ушу үмүт кылып, тилек кылчу элек сүрөтчү болсом экен. Жана жаштын тилегин берет дегенде кичинекейиңен жаш кезиңден тилек кылып жүрүп, бирок өзүм ойлогон ой максатыма ушу тилегиме жеттим. Ошондон бери эле сүрөтчүлүк алектенип жүрөбүз. Көбүнчө мен живопись жанрына көбүрөөк көңүл буруп, эми азыр заманга жараша азыр элдер жанагындай подарка калышат дегенде, үйлөрүнө илген калат дегенде, эми живописти алат да. Кээ буйртма негизинде, кээде өзүм деле отуруп өзүмө жаккан пейзаждарды көрсөм тартып коем. Каарманыбыздын акыркы 7 жылда ден соолугу начарлап, буту баспай калган. Бул дартка чалдыккандан бери ичтеги ызасын, кубанычын кагаз, боек аркылуу чыгарат. Анткени тоо ташты аралап жер кыдырган сүрөтчү үчүн бул оор болгон. Бирок мүңкүрөнүп отуруп калбай, мыкты картиналарды жаратуунун үстүндө. Эми мисалы мен азыр коляскада отуруп ушинтип койгондон кийин иш жокто отуруп калбай, мына ошол өзүмдүн сүйгөн кесиби менен отуруп алып, иш издебейли, жумуш издебейли, ушу менен деле иштеп, эмгек кылып, ушун менен деле тирилик кылса болот. Өз кесибин сүйүп, жасаган эмгектеринен рахат алган каарманыбыз көбүнчө Сулайман тоо, Ысык көл сыяктуу Кыргызстандын кооз, ыйык жерлерин, жашыл түскө оролгон жаратылышын кагаз бетине түшүрөт. Менин колумдагы сүрөт жана бул картина Ош шаарынын четиндеги Учар айылындагы бир көрүнүш. Каарманыбыздын айтымында сүрөттү сүрөттөн карап тартканга караганда жаратылыштын өзүнөн натура тарткан бир топ ыңгайлуураак жана адамдын оюндагыдай сүрөт чыгат. Самат мырза жараткан эмгектери өз купулуна толгон болсо, эч качан сатыкка койбойт. Сурагандарга болсо кайрадан башка кагазга тартып берет. Анткени кээ бир сүрөттөрдү кайра өзүндөй кылып тартууга мүмкүн эмес. Каарманыбыз картинаны башка картинадан карап тартуу чыныгы сүрөтчүгө ылайык келбеген көрүнүш деп эсептейт. Чыгарма өзүнчө философияны туюндурган жандуу образга келиши үчүн ага жараша эмгектенүү керек. Сүрөтчүлөр мына сүрөттөн карап тарткан бул негизинен бааланбайт. Сүрөттөн карап тартуу бул эмгек эмес да, мындайча айтканда. Жөн эле бир нерсени карап көчүрүп тартып койбой. Натурадан өзүнүн жаратылышын, өзүнүн табигатын өзүнөн карап тартуу бул такыр башка. Шартка байланыштуу мен соткага түшүрүп алып, өзүмө жаккан жерлерди, өзүмө жаккан картиналарды соткага түшүрүп алып, мен келип тарта берем. Негизи натурадан карап тартуу кыйла жеңил дагы, анан тартуу чем сүрөткө караганда оңоюраак болот. Сүрөтчүлүк өнөрү кээде түн жарымда илхам келгенде тура калып алектене турган кесип эмес. Бул өнөрдүн мыйзамына ылайык картина күндүзү күндүн жарыгында гана тартылуусу керек. Анткени боектор кечинде лампа жарыгында башкача көрүнөт. Самат аганын эмгектерин карап отуруп, анын кайратына, өз өнөрүн сыйлаганына жана жашоонун кооздуктарын көрө билген көрөгөчтүгүнө, адамдык бийик сапатына таазим кылып кайттык.